Аялдар эмоционалдуу келебиз да. Таарынчакпыз, күйөөбүздөн махабат күтөбүз. Неге биз күйөөбүздөн махабат күтөбүз? Өзүбүзгө сүйүү бере албайбыз. Сен кимсиң десең, мен апамын, мен аялмын, ата-энемдин кызымын дегенден башка эч нерсе айта албайт. Өзүнүн жан дүйнөсүн, инсандык ордун билишпейт. Мына ушундай аялдар дайыма күйөөм мага көңүл буруп койсо экен, күйөөм мен менен сейилдесе экен деп ыйлап өмүрүн өткөрүп жиберишет. Сиз качан өзүңүзгө махабат бере баштаганда, сиз өзүңүздүн тандооңузду түшүнө баштаганда, мына ошондо сиз өз ордуңузда барсыз, инсандык ордуңузда барсыз. Өзүн тандаган аялды эркек тандайт экен да. Бул нерсени өмүрдө көрсөтүп атат кыздар. Дарынган аял кандай эмоция менен сүйлөйт? Сен мага көңүл бөлбөйсүң, сен менен ишиң жок, сен мени сүйбөйсүң дейбиз. Же болбосо былтыйып калабыз 6 айлык баладай. Мондай болуп иштен келди, кетти, айтор тилибизди ушундай таарынч менен жеткиребиз. Ооба кыздар, эркек да идеалдуу эмес. Эркек да пенде. Ошол сиздин күйөөңүз дагы бизди тарбиялаган ата-эне тарбиялады да. Ата-энебиз деле баланы багам деп жумушка берилип кеттик, айрыкча биз курактуу аялдардын да апалары кандай болду? СССР убагында жумуш көп болчу, жалаң жумуш, күндүз жумуш, кечинде үйдүн жумушу болду, Биздин күйөөлөрүбүз деле внимание албай калды да. Аны түшүнүү менен кабыл алып, өзүңүзгө махабат бериңиз. Аял өзгөрсө эркек өзгөрүп кете берет. Аял кантип өзгөрүү керек? Мен эркегим жанында болом, колуна кол, бутуна бут болом эмес. Аял аялдык табиятын ойготуу керек экен биринчи кыздар. Мен ушуну түшүндүм. Жашым 40тан ашып калса дагы, уул үйлөп кыз чыгарайын деп калсам дагы, аял эр адамга төрөп бергени, акча тапканы менен эмес, кылыгы менен, сулуулугу менен баалуу экен кыздар. Алтындарым, мунун баарын мен курсума камтып койдум. Курсумда сиздерге бул боюнча толук маалыматтар бар. Курсумду жеп, ичип, жуктап алуу, жалап жуктап алуу сизден. Мен бардыгын, каймагын, майын сыгып берем.